Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Ырчы Максат Садырбеков жакында ата болот. Бул кабарды Ырчы мырза Супер KG порталынан тастыктап төмөнкүдөй маалымат берди. Кудай буюрса, жазында Айсулуу экөөбүз ата-эне болуу алдында турабыз. Перзентибиз уулбу, кызбы билген жокмун. Айсулуу билсе да мага айтпа деген. Перзентибиз төрөлгөндө бир жолу билгим келет. Албетте кыз болобу, уулбу айырмасы жок. Болгону дени сак бола төрөлсө болду. Адатта айымдар кош бойлуу болгон учурда мүнөзү бат өзгөрүп, түшүнүксүз болуп калат дешет го. Айсулуу андай болгон жок. Көз тийбесин. Мурун кандай болсо ошондой боюнча, жада калса мурункудан да жадырап жайнап ачылып кетти. Күн сайын жубайымды көрүп алып өзүмчө сүйүнүп, кубанычым койнума батпай бактылуу болуп жүрөм. Мага ушул учур аябай жагып жатат, деди Максат. Белгилей кетсек, Максат менен сүйүктүүсү Айсулуу 9 жыл кыз жигит болуп сүйлөшүп, баш кошушкан. Алардын үйлөнүү тою 2019-жылы 6-июнда Бишкек шаарындагы тойканалардын биринде өткөн. Маалымат багы Супер KG. Ырчылык өнөрү менен элге таанылган Урмат Усенов деген ырчы жигит маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкуловдун кеңешчиси болбоду беле. Аныгында кеңешчилик кызматка кагылып соолган. Жетекчилик тепкичтерди басып өткөн, баскан жолу байсалдуу адамдарды коюш керек эле. Анан министр Жаманкулов өзү 33 жашта болсо, кеңешчиси 38 жашта. Анын үстүнө Урмат Усенов мурун кийин мамлекеттик, анан калса жетекчилик кызматтарда иштеген эмес. Кантип, кандай уникалдуу кеңештерди берип атты экен? Бул жерде тажрыйба, билим деңгээли эмес. Экөөнүн тең таластык экенин эске алып карасак, жердешчилик деген орунун айынан Жаманкулов Урмат мырзаны кеңешчи кылып алганын баамдасак болот. Бирок бүтүндөй бир өлкөнүн маданияты жердешчиликтен бийик болушу керек го. Азамат Капарович, кандай дейсиз? Маалымат багы де факто.